Саламатсызбы Өмүрбек Чиркешевич? Маектин башы сиздин президентке талапкерлигиңизди койгондон башталса, былтыркы жылы өткөрүлгөн референдум боюнча Кыргызстан жаңы башкаруу түрүн тандап, парламенттик өлкө аталган. Ошондон бери сизде өлкөдөгү парламентаризмдин атасы деген да сөздөр айтылып жүрөт. Айтыңызчы, өзүңүз ушул президенттин ыйгарым укуктарын, бийлигин болушунча кыскартууга демилгечи башчы болуп туруп, эмне үчүн кайрадан ушул кызматка атсалышууга бел байладыңыз? Быйыл Кыргыз Республикасынын көз каранды эместигинин 20 жылдыгы. Бул экинчи этапка Кыргызстан жаңы сапаттык өзгөрүүлөргө өткөнү турат. Дүйнө регион ушунун ичинде Кыргызстанда эбегейси чоң өзгөрүүлөр болду. Кыргызстанда саясий система өзгөрдү. Башкаруунун парламенттик системасы орнады. Бирок бул башталышы гана. Ал турмушка ашыш үчүн ал биздин үрп адатыбызга, каныбызга сиңиш керек. Кыргызстанда жаңы саясий маданият, жаңы саясий элита пайда болуш керек. Бул узакка созулган жана абдан татаал процесс. Жаңы калкты калыптандыруу, жаңы кылык жорукту, мүнөздү калыптандыруу бул сөз менен эмес, бул иш менен, күрөш менен боло турган нерсе. Бул үлгү менен боло турган нерсе. Ошондуктан Атамекен социалисттик партиясы бул идеяларды, бул принциптерди ашырыш үчүн тынымсыз күрөшүп, тынымсыз иш үстүндө болуш керек. Өзүбүздүн үлгүбүз менен, өзүбүздүн күрөшчү тарыхыбыз менен биз чыйыр салып, коомду ошол жакта көздөй сүрөгүбүз келет. Атамекен социалисттик партиясы быйылкы боло турган президенттик шайлоого биз сөзсүз катышыбыз керек деп чечти. Анткени бул биздин тарыхый милдетибиз. Биз мансап үчүн, кадыр барк үчүн, даңк үчүн бул шайлоого чыкканыбыз жок. Биз өзүбүздүн 20 жылдан бери баштап күрөшүп келе жаткан саясий концепциябызды турмушка ашырууга аракет кылуунун бир жолу. Бүгүн президенттикке талапкерлердин баары мен президент болсом, президенттин бийлигин көбөйтөм. Эски системаны, президенттик бийликти, кызыл камчы саясий системасын алып келебиз деп бар аракет кылып жатат. Алардан айырмаланып, Атамекен партиясы анын өкүлү катары мен, эгер биз президент болсок, президенттин бийлигин күчөтпөйбүз, тескерисинче азайтышыбыз мүмкүн. Биз бүгүнкү саясий системанын иштеп кетишине, демократиялык прогрессивдүү өзгөрүүлөрдүн артка кайтпас болуп, алдыга биротоло кетишине шарт түзүш үчүн президенттик шайлоого катышып жатабыз. Президент эбегейсиз чоң таасирге ээ болгон саясий фигура. Анын бийлиги мурункудай акимдик, өкүм зордук менен эмес, буйрук берүү, теске жолу менен эмес, стратегиялык инициатива жолу менен, мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө жолу менен. Ошондой эле мыйзам чыгаруу процессине президент вето коюу жолу менен катышат, мыйзам чыгаруу процессинин багытын аныктоо жолу менен өлкөдөгү саясатка аралашат. Андан башка президент Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнүн, Кыргызстандын территориясынын бүтүндүгүнүн, элинин биримдигинин гарантиясы болот. Президентте бул үчүн жетишерлик механизмдер жана бийлик мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошентип, башкалардан айырмаланып, биз бийлеш үчүн эмес, биз таасир этиш үчүн президенттик шайлоого катышып отурабыз. Биз башкалардан айырмаланып, президентке дагы укук кошуп алайлык, бийлик кошуп алайлык дебестен, ушул жетет, мүмкүн болсо мындан да азайтышыбыз мүмкүн деген идея менен келип отурабыз. Учурда талапкерлердин саны боюнча коомчулукта түрдүү пикирлер айтылууда. Сиздин оюңуз боюнча талапкерлердин саны эмне үчүн көп жана алардын саны болжол менен канча болуш керек эле? Талапкерлерди мен негизинен 3 группага бөлөм. Биринчи группа өткөн деңсеп, реваншисттик маанайдагы эски системаны кайра калыбына алып келем деген саясий күчтөр. Экинчи группа бүгүнкү өзгөрүүлөрдү андан ары улантабыз, Кыргызстандын өнүгүүсүн жакшылык жакка келечекти көздөй бурабыз деген группа. Үчүнчүсү, кыргызча айтканда, жөн эле койгон адамдар. Мына эми ушул 3 группаны башкача да айтса болот. Реалдуу коомдо таасири бар жана реалдуу шансы бар адамдар. Буга мен жана айткан биринчи, экинчи группада аралашып кирип кетет. Баарынын шанстары бир. Экинчиси бул традициялуу хобби катары коюп жүргөн адамдар. Алардын өзүнүн тигилже бул идеясын, балким өзүн пропагандалоо, рекламалоо максаттары болуш керек.
Үчүнчү группаны мен эл кошосо кошо жүрбөйт дегендердин катарына кошот элем. Андай группадагы тилекке каршы бар. Эми саны боюнча мыйзам жолу менен шайлоого катышкандардын санын чектесе болот. Бул маселе боюнча президентти шайлоо боюнча мыйзамды жазып атканда биз талкуулаганбыз. Кыскартып коюуга менде мүмкүнчүлүк болгон. Бирок айттык, эгерде биз жаңы системаны түзүп атсак, жаңы конституция кабыл алып, президентке болгон президенттик шайлоого катышууга болгон мүмкүнчүлүгүндү чектеп койсок, чектөө күрөөнүн өлчөмүн чоңойтуу жолу менен. Азыр 100 000 сом болсо, бир нече миллион сом кылып коелук деген сунуштар түшкөн. Эгер андай жол менен болсо, айтышмак. Бул капчыктуулар үчүн демократия. Бул олигархтар үчүн демократия. Бийликти элге эмес, байларга берип жатат деген сөз болушу мүмкүн. Жаңы системаны ошонун ичинде демилгечилерди мына ушундай жол менен айыпташы мүмкүн эле. Ошондуктан биз биринчи демократиялык кырдаалдагы биринчи шайлоого шартты жөнөкөйлөштүрдүк. Эгер мурун 50 000 добушту паспорттун номерлерине чейин жазып жыйнаса, азыр 30 000 добушту көчөдөн жыйнаса да болот. Бир жерден жыйнаса дагы болот. Анан күрөөнүн размерин биз 100 000 сом менен чектедик. Эми мындай акчаны орто адам тапса болот. Ошентип дос жоро жолдошторунда, туугандарында авторитети бар ар кандай жаш адам, ар кандай кызмат иштеген адамдар мындай мүмкүнчүлүктү алса болот. Муну мен демократиянын балалык орусу дейм. Бүгүн 80ден ашык адам талпынып ат салышып отурат. Бирок кийинки шайлоолордо мындан бир кыйла аз болот деп ойлойм. Ал эми кийинки шайлоолордо шайлоого катышуунун шарттарын биз күчөтсөк болот. Былтыркы шайлоодо революциячыл партиялар реваншисттик партиялардан аз добуш алып калган. Анда эксперттер 7 апрелдин кожоюндары бир гана партиянын желегинде барыш керек болчу деп чыгышкан. Бирок бул жолу деле андай болгон жок. Атамбаев, Сариев же Бекназаров өңдүү саясатчылар менен тандемдеш болууга сизге эмне тоскоолдук кылат? Мүмкүн. Мен жана айткандай, негизинен биз шайлоого катышып аткан күчтөрдү эки түргө бөлөбүз. Прогрессивдик, алдыга умтулган, регресс, артты көздөй тарткан саясий күчтөр деп. Мен айткан биринчи топ бириксе болот. Азыр революциялык деп аталган партиялардан эки кандидат. Мен жана Атамбаевдин кандидатурасы эки партия тарабынан жылдырылып жатат. Биз Атамбаев мырза да өлкөдөгү процесстерге, ошонун ичинде саясий, экономикалык процесстерге реалдуу таасир эте турган кызмат орунда турат деп эсептейбиз. Бүгүнкү жаңы системада премьер-министрлик эң чоң кызмат. Таасири боюнча да, бийликтин өлчөмү боюнча да. Мына бир жылданга жакын Атамбаев премьер-министр болуп иштеп жатат. Ал отчет берип, эл алдында жооп бере турган мөөнөт келип жатат. Жасаган иши боюнча элге отчет берип, андан ары өлкөнү өнүктүрүүгө багыт алса, абдан туура болмок деп эсептейбиз. Биз саясий жана коомдук өзгөрүүлөрдүн демилгечиси катары президенттик посту ээлөө менен саясий коомдук реформаларды, өзгөрүүлөрдү андан ары багыттап кете алабыз жана туура жолдо алып кете алабыз деп ишенебиз. Муну акыркы жарым жылдагы парламенттик ишибиз муну көргөздү. Ошондуктан биздин шайлоого катышуубуз бул мыйзам ченемдүү. Биз жоопкерчиликтен качканыбыз жок. Биз бийликти таштап, бир бийликти таштап, экинчи бийликке барып, аны көбөйтөбүз деген иш аракетти жасаганыбыз жок. Биз парламенттеги оппозициялык партиябыз, өз таасирибизди күчөтүүгө болгон биздин умтулуубуз бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Тандем дегенге кандай карайсыз? Ага кандай түшүндүрмө берет элеңиз жана бул жөн эле соодалашуу деп эсептейсизби? Саясий күрөштүн ар кандай этабында ар кандай союздар жана альянстар түзүлүшү мүмкүн. Ал тандем формасында да болушу мүмкүн. Менин оюмча тандем социалдык экономикалык программанын жалпылыгынын негизинде чоң улуттук деңгээлдеги маселелерде тилектештиктин, окшоштуктун негизинде түзүлсө абдан жакшы болмок. Тилекке каршы бүгүн тандемди түндүк түштүк жаракасы сызыгы аркылуу ушул түзгөнгө аракет кылып жатышат. Бул түндүктөн, бул түштүктөн деп тандем түзүү, бул түндүк түштүккө бөлгөндү белгиси. Жана ошол бөлгөндү иш жүзүндө тастыктоон жолу деп мен эсептейм. Ошондуктан мындай тандем түзүү менин оюмча туура эмес болот.
Мына жакында болчу президенттик шайлоо канчалык деңгээлде акыйкат өтөт деп ойлойсуз? Бул президенттик шайлоо салыштырмалуу түрдө таза өтөт. Биринчиден, кандай өткөндүгүнө карабастан мамлекет башчысы алмашат, бул турган сөз. Мунун өзү бул шайлоо регионду, биздин Кыргызстандын региондо салыштырмалуу таза өттү дегенди билдирет. Аракеттеги мамлекет башчысы качкан жок да. Бардык нерсе салыштырмалуу. Мен ойлойм, мурунку президенттик шайлоого караганда бул салыштырмалуу, таза, адилеттүү, мыйзамдуу өтөт деп ойлойм. Анткени саясий күчтөр бири-бирине тете, бири-бирин көзөмөлдөй алат. Ошого карабастан административдик ресурс колдонулат. Бирок мурунгудай деңгээлде эмес. Финансылык ресурс сатып алмай, алдап алмай, жол куруп бере коймой, трансформатор коймой, ооз ачары кылып, жылкы союп тамак бермей, анан түздөн түз добушту сатып алмай дагын болот. Бирок бул да мурункудай өткөн былтыркы деңгээлдей болбойт, анын үстүнө элден бул көзү каранды. Бирок административдик ресурс былтыркыга караганда быйыл бир кандидатка иштөө ыктымалдуулугу көбүрөөк. Анткени өкмөт башында Атамбаевдин бир жылдан бери турат. Административдик ресурс ушундай, суранбасаң деле өзү иштей берет да. Анткени суранбасаң деле өзү иштей берет. Талапкерлердин ичинен негизги атаандашым деп кимди эсептейсиз? Мен бир 2 жума мурун Атамбаев менен жолугуп калдым. Токпей элдиндай. Мына жакында иликтөөлөр жүрүп, жыйынтыгы чыкты, биздин рейтингибиз жакшы экен деп айтты, 31%. Анан мен айттым, былтырда мен ушул маалда рейтингди карап отургам десем, жанында тамак ичип аткандар быркар деп күлүшүп какап кала жазышты. Анан ошон үчүн дагы эки бар. Азыр мунусу главный, мунусу негизги эмес деп бөлбөй кое турайлык. Былтыркы болуп өткөн июнь окуясы сиздин саясий жолуңузга кара так калтыргандай. Эмнеден улам Текебаев түштүктү сатты деген кеп тарат. Ызаланган, реваншисттик, кыргызча айтканда өч алган, ызаланган реваншизм адамдардын акыл эсин тумандатып, алардын аң сезимин чектейт. Ар бир адам өз алдынча ой жүгүртүп, эркин чечим чыгарган, өзүнүн кызыкчылыгы, өзүнүн көз карашы бар адам эмес. Бир жалпы группанын солдат мүчөсүндөй. Башкача ой жүгүрткөн, башкача пикир айткан, бул аны душман деп чийип салганга тете болот. Адамдар мындай учурда баары бирдей ой жүгүртүп, баары бирдей кыймылдап, баары бир жакка топ болуп басып калат. Мына ушундай учурда убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары Атамекен партиясын жана мени ар кандай ушактар менен ушул каралоого аракет кылышты жана ийгиликтерге жетишишти. Мага коюлган партияга жана мага коюлган күнөөлөр жана айыптардын баары акыркы бир жылда 6 комиссиянын ишинин иликтөөсүнүн жыйынтыгы боюнча баары төгүндөлүп жокко чыкты. Ошого карабастан ал мифтердин өмүрү тилекке каршы узун болуп отурат. Кыргызда айтат, ушактын өмүрү кыска деп. Бирок бул ушактар улам-улам от жагылып, улам-улам күчөтүлүп тургандыктанбы, азырынча буга ишенген адамдардын саны бир кыйла арбын. Бирок мунун баары туура эмес экендигин биз шайлоонун жүрүшүндө документтештирип, тастыктап көргөзөбүз. Айтсаңыз, 7 апрелге чейин оппозицияда жүрүп, революциядан кийин бийликте, анан кайрадан парламенттик шайлоодон соң оппозицияга кошулдуңуз. Дайым эле ушул оппозицияда болуп да жатпайбы? Бул сиздин табиятыңызбы же бешенеге жазылган тагдырбы? Бул биздин жашоо образыбыз. Эгерде жашоо образың болбосо, оппозицияда болууга адам көп чыдабайт. Тез эле майтарылат, тез эле өз позициясын өткөрөт. Мынакей бүгүнкү бийликте болгондорду санап көрөйлүк. Алар Акаевка кызмат кылган. Алар Бакиевке кызмат кылган. Алар Отунбаевага кызмат кылды. Эртең келгенге дагы кызмат кылабыз деп даярданып турган адамдар. Келген кызматка ийилип кызмат кылып, алардын керегине жарамай, булардын кесиби. Атамекен партиясы 4 президенттин, 4 мамлекет башчысын, Масалиевке да, Акаевка дагы, Бакиевке дагы, Отунбаевага дагы алардын кызматын кылып, туура эмес кылса, туура деп айтып, алардын кызмат үчүн өз позициясын өзгөртпөгөн партия, ошонун ичинде биздин депутаттар дагы ошондой адамдар.
Биздин мына айырмабыз ушул. Бул айырма жашоо образы, дүйнөгө болгон көз карашыбыздын айырмасы катары мен карайм. Сизди принципиалдуу, туруктуу жана эмоционалдуу дешет. Өзүңүз кайсы сапатыңызды жетишкендик, ал эми кайсы сапатыңызды кемчилик деп билесиз? Парламенттик шайлоодон кийин партиянын ветерандары жыйналып отуруп мага мындай деди. Негизги утулганын себеби эми ондогон мындай орусча айтканда поражение сирота. Утулганда себептер чыга берет. Утканда ошолордун баарын ой укмуш өттү. Кызыл лентаң да укмуш болду, мунуң да укмуш болду. Баары жакшы болду деп айтмак. Азыр утулганда баарын сындашат адамдарчы. Поражение сирота. Уткандын жеңиштин атасы көп, автору көп. Утулганга бир киши жооп берет, мен жооп берем. Эреже өзү ушундай. Калгандары четке чыга берет. Анан ветерандар олтуруп, партиянын ветерандары олтуруп, Өмүккө деди, негизги кемчилдигиңиз, негизги кемчилдик эмне? Билесизби деп, биз айтабыз, эмне деп. Сиз саясатчы, биротоло саясатчы болбой, адам боюнча калгандыгыңыз. Эгер мен саясатчы болгондо, тизмеге партиянын эски мүчөлөрүн эмес, бүткүл ушул Бакиевден башкасынан качып озгондордун бар эшигибизди чертип бизге келип кеткен. Биз аларды кошконубуз жок. Жерлерде да республикада да. Биз көбүнө убада бергенибиз жок. Биз келсек силерди тазалайбыз, жоготобуз дедик. Сөз айтып колдойбуз деген адамдарды кабыл алганыбыз жок. Биз силерден жардам күтө албайбыз. Анткени эртең силер менен биз башкача эсептешебиз дедик. Биз саясатчы болсок, ниетибизди, оюбузду билдирбей, алдап, сылап, сыйпап жолго салып, ишти бүтүргөндөн кийин анан жайлаш керек. Бул саясатчы үчүн. Демек, мен ойлойм, эгер биздин максат сөзсүз эле жеңиш болсо, сөзсүз эле бийликке келиш болсо, анда биз саясатчыдай мамиле мындай куулук, кыйтырлык менен, алдап кетүү менен, принцибиңди убактылуу чөнтөккө салып коюу менен ушул иш аракет кылсак болот эле. Мен ойлойм, биз адам боюнча өзүбүздүн принципиалдуу ушул позициябыз боюнча калдык. Муну биздин утулушубуздун себеби деп карасак да болот, бирок бул биздин күчтүүлүгүбүздүн, бекемдигибиздин негизи катары карасак дагы болот. Сизди кээде апталап эч кимге сүйлөбөй, тышкы дүйнөдөн такыр эле алыстап кеткен учурларыңыз болот дешет. Мындай абалдан чыгууга эмне жардам берет сизге? Мен бул эми мен сырт жактан кабыл алуу болуш керек. Мен андай депрессияга түшпөйм. Мен өзүм табиятыман түнт адаммын. Балким кээ бир убактарда бардык адамдар менен сүйлөшпөй коюшум мүмкүн бир нече жумалап. Бирок өзү тар чөйрөдө эч кандай өзгөрүү болбойт. Андан мен байкабайм. Эң оор мүнөттөрдө арманыңызды кимге айтасыз? Мындай учурларда жаратканга кайрылдыңыз беле? Бишкек. Эми бир эле киши бар. Бул аялым Айгүл. Балдарга неудача жана жол болбогонуңду, бирөөлөргө аны айта албайсың, эми айта турган бирөөлөр бар. Мен ойлойм, ал бүгүн мен аялым. Башка кимге айтасың? Биз саясатчыбыз, азыр баары саясатчы. Бирөөгө бүгүнкү чын дилден арманыңды, ойлоруңду, күмөн саноолоруңду айтсаң, ал эртең сага каршы пайдаланышы мүмкүн. Тилекке каршы мына ошентип жана орусча айтканда чужой среди своих, свой среди чужих дегендей, мен Айгүлдөн башка эч нерсени эч кимди билбейт экен. Эми бирок мындай көп бул жана кыйын жеке маселелер жөнүндө. Ал эми саясатта же иш маселелери боюнча мисалы бул мыйзам жазып же бир иш жасап атсаң, ошол менен иштеп аткан адамдардын группасы. Алар жакшы түшүнөт, алар проблемаларды билет. Эми ошол багыттагы проблема болсо, алар менен сүйлөшөбүз. Экинчи бир багыттагы иш боюнча болуп калса, дагы бир экинчи топ менен достошуп, ынак болуп, ошол иш бүткөнчө жүрөсүң. Алар менен талкуулайсың. 1 саатка жакын созулган баарлашууда Өмүрбек Текебаев өлкө ичиндеги соңку саясий кырдаалга мүнөздөмө берүү менен суроолорго өз жоопторун узатты. Ошентип кызыктуу маек куруп бере алган Өмүрбек Чиркешович менен болгон интервью ачык маанай менен аяктады.